Саламатсыздарбы, урматтуу Марал радиосунун угармандары, Facebook'тагы жана 24 ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде Бишкектен сүйлөйбүз программасы. Бул программада биз Бишкекке тиешелүү болгон маанилүү маселелерди жана көйгөйлөрдү айтып талкуулап турабыз. Микрофондо мен Айдина Маматисаева. Бүгүн биз Бишкектеги мектептерди, бала бакчаларды, поликлиникаларды жана жолдорду куруу иштери туурасында кеп кылабыз. Студиябыздын коноктору Бишкек шаарынын архитектура жана курулуш тармагы боюнча вице-мэри Азамат Сагындыгулуу жана анын курулуш боюнча жалпы командасы. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Ушу жалпы эле алгач акыркы ушу шаардагы эпидемиологиялык кырдаалды алсак, мисалы абалдагы деле курч бойдон калууда, анан мисалы ошол эле поликлиника маселеси дагы деле курч. Ушул поликлиникаларды, жаңы поликлиникаларды жакын арада дагы ачуу, кеңейтүү планда барбы? Саламатсыздар, урматтуу угуучулар, телекөрүүчүлөр. Чынында бизде быйылкы жылы мэрияда көп пландарыбыз бар, чоң деген. Алардын бири мисалы именно ошо саламаттык сактоо багытын алсак, биз тыштан келген инвесторлар же жанагындай бир фонддор деп айтабызбы, бүгүнкү күндө ушул 3-чү жанагы балдар поликлиникасында дагы Саудиясын развитие фонду деген тараптан чоң корпус алынган. Бул бир. 4-чү горбольницада Катар посолдугу менен бир көп кабаттуу больница салган атабыз. Анда долбоорлуу иштери даярдалып жатат. Азыр проектлер бул 2, 3-чүсү 6-чы поликлиникада катарский фонд аркылуу дагы кошумча корпус салып ишке берген атабыз. 4-чүсү Бакаята дагы мына биздин ОГУКС мекемеси менен биргеликте ошонун бир 60%-ин мэрия каржылап берип атат, 40%-ин жанагы айтылган Катар фонду каржылап берип атат. Аяктан дагы бир ТСМ салынганда, ошентип Бишкек шаарында Кудай буйрса быйыл 3-4-5 чоң объектлер куруусу башталган. Түшүнүктүү, рахмат. Акыркы күндөрү ушул жаңы мектептер курулуп ачылат деген маалыматтар көбөйүүдө. Быйылкы жылды алсак, канча мектеп курулат, кайсы жерлерде, анан каражат жагында айтып кетсеңиз. Чынында быйылкы жылы бизде кала башчыбыздын тапшырмасы менен жанагы жаңы конуштарда турган, өздөштүрүлбөй аткан ошо СКБ деп коебуз, мектеп, садик, ФАПтардын жерлери боюнча инвентаризация жүргөн. Анын алкагында бүгүнкү күндө биз бир мектеп менен бир садикти толугу менен бүтүрөлү деп пландаштырып атабыз. Андан тышкары дагы кошумча каражаттарын таап 5 мектеп, 5 садикти баштайлы деп атабыз. Буюрса бүт документтери даяр, башталган. Азыр толук маалыматты капиталдык курулуш ошо башкармаланын жетекчиси дагы по адресине берип коет да. Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Ошо жогоруда айтылып кеткендей, быйыл кала башчыбыздын тапшырмасы боюнча чоң жумуштар аткарылганы турат. Айтып кете турган болсок, Рухуй Мурас конушунда 700 орундук мектептин курулушу башталат. Андан сырткары Ак Босого конушундагы 660 орундуу мектептин курулушу башталат. Андан сырткары Ак Бата конушундагы мектепке кошумча имарат куруу каралган. Андан сырткары мына жакын арада Алтын Ордо конушунда 480 орундуу мектептин курулушу башталат. Ошондой эле айтылып кеткендей, ушу бала бакчаларды куруудагы боюнча дагы чоң тапшырмалар бар. Азыркы күндө 2 бала бакчанын курулушу жүрүп атат, башталды. Бул Келечек конушундагы 100 орундуу бала бакча, андан сырткары Арчабеш конушунда 180 орундуу 2 кабаттуу бала бакча. Азыр планыбызда Каражыгач конушундагы 140 орундуу бала бакчанын курулушу уже планга кирип каралып атат. Андан сырткары Ак Ордо конушунда 280 орундуу, ошондой эле Дордой конушунда 140 орундуу бала бакча курулмакчы. Рахмат. Эми жол маселесине келсек, ушу быйылкы жылы канча жаңы жолдор салынат, канча жолдор реконструкцияланат? Баарыңыздар билгендей, буга чейин маалым болгон, бизде Кытай гранты менен капиталдык курулуш башкармалыгы УКС тараптан ошол проектибиз ишке ашып келатат. Биринчи этабында мындан 17-жыл башталган, 3-4 жыл мурун. Анын алкагында 95 километр жол салынган. Биринчи фазасында, канча эле?
23 көчө. Азыркы жылы быйыл экинчи фазада 44 көчө биринчи фазада, экинчи фазасында быйылкы жылы биз 61 көчөнү пландаштырдык. Бүгүнкү күндө 43 көчөдө иш жүрүп келатат. Бир 75 километр шаардын жолун асфальттап, тротуар басып, ошолорго ирригациясы менен салабыз деп быйыл планыбыз дагы бар, ишибиз да бар. Каражат жагын айтып кете аласыздар? Каражат жагы боюнча ошо грант негизинде Кытай тараптан баардыгы каржыланган. Баардыгынын проектлери өз убагында райондун деңгээлинде, МТУлардын деңгээлинде кварталдардын берген сунуштарын эске алып туруп бир жалпы список такталып, ошол списоктун негизинде эң приоритеттүүлөр аныкталып, андан кийинкиси долбоорлоо башталып, баардыгынын проектлери тийиштүү уруксат кагаздарын алган, тийиштүү службалардан өткөн, экспертизадан өткөн. Бүгүнкү күндө ошолор азыркы күндө ишке ашып баштады. Мына 15-чи биз мартта биринчи алгачкы 14 көчөнү жаа баштаганбыз. Курулуш иштери жүрүп атат. Калгандары боюнча тийиштүү подготовительный работа дегендерибиз бар, ошол жүрүп келатат. Ушул айрым учурларда салынган жолдун сапаты сынга алынып келет да. Силер салынган жолдун сапатын кантип текшересиздер? Эми сапаты текшерүү боюнча долбоордун алкагында бул Кытай тараптын өздөрүнө да жүктөлгөн. Андан тышкары бизде испытательная дорожная лаборатория деген мекемебиз бар. Ошол мекемеде салынган жолдордун сапатын, ошол нормага ылайык келгендин баардыгын ошол жерде тийиштүү адистер, тийиштүү аппарат менен лабораториялык эксперимент жүргүзүп, текшерүү күнүгө жүрүп турат. Сапаты талапка жооп бербеген учурда кандай чаралар көрүлөт? Жооп бербесе, баягы эки тараптуу макулдашуунун негизинде сөзсүз түрдө ага тийиштүү акты түзүлүп, биздин жолчулар менен ал жака тийиштүү кат кетет. Баягы салынып бүткөн жолдо бизде 3 жылдык гарантированный убакыт бар, мөөнөтү. Ошонун негизинде алар сөзсүз түрдө оңдоп түзөп иретке келтиришет. Жаңы конуштар азыр гана өнүгүп келе жатат. Анан аларда парк, балдар аянтчасы мисалы жок. Анан аларды куруп берүү сиздердин планда каралганбы? Кандай иштер жүрүп жатат азыр? Бизде планда каралган. Бүгүнкү күндө бизде мисалы жаңы конуш, анан баягы эски шаар деп бир стереотип болуп калбады. Ошондон биз уже баягы чыгалы деген максатта өзүбүзгө бир багыт алдык. Жаңы конуш деле бул шаардын ичиндеги өзүбүздүн бир микрорайондор. Алардын инфраструктурасы, социальный жанагы көп элдер барчу объекттердин баардыгы план менен ирети менен келатат. Биринчиден мына мага чейинки айтып кеткен Огус башкарманын жетекчилиги жанагы садик, ФАП, мектептер боюнча мына айтып кеттик, 10дон ашык объекттин курган атабыз. Парктар боюнча болсо сөзсүз түрдө биз аларда да пландарыбыз бар. Мисалы Дордой менен Энисай конушунун ортосунда биз азыр архитектурага тийиштүү тапшырма бергенбиз. Эки конуштун ортосуна ошо этнопарк куруу боюнча долбоор азыр материалдар каралып жатат. Ак өргө конушубузда болсо бир 5 гектарга жакын жерибиз бар эле, ошол жерге да бир сквер салалы деген бүгүнкү күндө пландарыбыз да бар, тапшырмалар да берилген, иштер жүрүп жатат. Жана башка ушул сыяктуу жерлерде негизи өзүбүздүн баягы көз карашыбыз, планыбыз бар. Могу жаңы жасала турган жолдордун ичинен буга чейин жок болуп, анан эми пайда жаңы түзүлүп жаткандар барбы? Анан алардын ичинен мисалы жол тыгынын азайтуу үчүн кайсы көчөлөрдү мисалы узартуу же жаңы жол пайда кылуу пландарыңыздар бар? Азыр жол боюнча сизге дагы талык маалыматты ошо шаардын капиталдык курулуш башкармалыгынын именно жол адистери дагы тактап айтып койсун, анан мен да кошумча алып коем. Саламатсызбы? Ушу гранттын жогоруда айтылгандай 60 көчө, 70 чакырым жол болот. Ошонун ичинде 2 көчө толук жаңы курулуш болот. Бул Жай Батыр көчөсү, бул Чортөк көчөсүнөн Алыкулов көчөсүнөн 2,8 чакырым жол. Андан тышкары Суха Батырыбыз бар. Ошо 7-апрелден Каралаев көчөсүнө чейин 700 метр жолду толук мындай жаңы курабыз да. Андан калган көчөлөр бул реконструкция иштер болот да. Андан тышкарыда бул 11 жаңы конушта бул эми орчу айтканда грунтовый жолдор болчу, ошонун баарын толук асфальттап, тротуарын жакшынакай салабыз да. Ушул гранттын алкагында. Кошумчалап кетчү нерсе, быйылкы жылы бизде баягы Южный магистраль деген жолубуз бар эмеспи? Күнбатыш жагы ал Кривоносов көчөсүнөн бүтчү. Биз ошол Кривоносовдон баштап жанагы
Алыкулова көчөсү деген бар, ТЦКнин жанында. Ошол жака 2,8 километр жерде узартып келатабыз жолду. Ошондо Сокулук районунун өйдө шаардын южный жагы толугу менен ошол көчө менен баягы катташта болуп калат. Ошонун 2,1 километр 100 метри Сокулук районунун территориясынан өтүп атат. Ал территориясын өткөн жердин баарын трансформациясын уже өкмөттүн деңгээлинде чечтик. Ошол эле жолдун уландысы Алыкулова көчөсүнөн баштап южный магистраль узарып келет. Биягынан келгенде Токонбаевага келчи, Токонбаевадан Сухабатырга өтүп, Каралаевга чейин бүгүнкү күндө жол бар. Ошол жолдун уландысы болуп, Каралаевадан Алматинкага чейин чыгара алып атабыз. Бул жана Ботанический саддын ортосунда, ошол жерде бизде Вотхостун каналы бар, каналдын боюнан эки тараптуу кылып бир жакшы жолду узартып алып атабыз. Ошондо биздин южный магистралдын логикасы Алматинка шаардын восточный жагы Алматинка болуп калат, западный жагы ТЦК Алыкуловага чейин чоң бир трасса болот. Ошондо Сокулук району, Ысык Ата району, Аламедин ошо шаардын үстүнкү магистраль менен гана катташканга мүмкүнчүлүк болот. Бүгүнкү күндө ушу тротуарларда аябай чоң бир көйгөй. Анан быйылкы жылы жаңы курула турган тротуарлар барбы? Анан негизи эле шаардын тротуарлардын мындай жакшыртуу үчүн кандайдыр бир пландарыңыздар барбы? Бар. Биз буга чейин да мына Октябрь районунун имаратында кала башчыбыз менен шаардын активдери менен ошол жерде бизде встреча болду. Ошол жерде эң баягы көйгөйлүү маселелерди көтөрдүк. Анын ичинен именно ошо тротуар маселеси болду. Биринчиден азыр салынып аткан жолдордун алкагында баардык ошо тротуар, ирригация каралган. Бул бир. Ошондо 75 километр жол бар, по линии китайского гранта дегенибиз. Анда 75 километр жолубуз турат. Мындан тышкары Бишкек асфальт сервис деген Бишкек шаарынын мэриясынын мекемеси бар. Ошол мекеменин быйылкы жылдын планында бир 275 километрге жакын тротуар бар экен. Анын баардыгы 4 райондун берген быйылкы жылга чейинки берген өздөрүнүн сунушу негизинде аныкталган. Ошол боюнча сөзсүз түрдө бизде быйыл планда бар көп жердеги тротуарларды салуу жана жаңыртуу боюнча. Эми ушул жаңы пайда болгон конуштар туурасында кеп кылсак, мисалы, бүгүнкү күндө Бишкекке караштуу канча жаңы конуш бар, алардын инфраструктурасын жакшыртууга кандай иштер, аракеттер жасалып атат? Бизде бүгүнкү күндө статусу менен официалдуу 47 конушубуз бар. Андан тышкары кээ бир жана мыйзам тийиштүү кагаздарын ала элек же болбосо андай бир макамга ээ боло элек дагы бир 3-4 конуш бар. Жалпы жонунан мынакей мага чейинки мына Болот Тойчуевич Апилов бул шаардык коомдук капиталдык курулуш башкармалыгы ушул именно конуштардын инфраструктурасын жана башка капиталдык курулуштар боюнча ушул мекемеге жүктөлгөн. Бул жарымы мэриянын жергиликтүү бюджеттен, жарымы мамлекеттик республиканский бюджеттен деп. Бүгүнкү күнү бизге жергиликтүү бюджеттен ушул жаңы конуштардын инфраструктурасын оңдоо багытында мына бир 150 миллионго жакын сом бөлүнүп берилип атат. Бул чисто местный бюджеттен. Ошонун алкагында бизде жанагы жогоруда айтып кеткен ар бир иш-чарабыз, жана канализациясы, суусу, свети, кээ бир конуштарды баягы кичине мындай грунтовый воду жакын деп коет, саздагыраак деп. Ошондой жерлерге жайгашканда конуштарыбыз бар. Алардыкын жанагы дренаж каналдарды казып суусун кургатуу багытында быйылкы жылда буга чейин биз элдер менен жолугуп жүргөндөгү бир топ ошо элдердин мүдөөсүн эске алып туруп түзүлгөн смета бул мекемеде бар. Жанагы 150 миллиондун алкагында буюрса көп иш-чара жүрөт деп ишенем. Ушул жаңы конуштарда мектептер, анан садиктер, бала бакчалар аябай аз, жогоруда айтып кеттиңиз. Анан бул боюнча сиздердин мисалы бул маселени чечүүдө сиздердин ролуңуздар кандай? Сиз жанагы жогоруда айтып кеткен инфраструктуралар боюнча дагы мен бир аз кошумчалап кетсем, быйылкы жылы ушу жаңы конуштарда жаңы салынып аткан жолдордун алдына биз коммуникацияны да салып кетели деп атабыз. Мына Учкун конушунда биз канализация курган атабыз 2 километрден ашык. Арчабешев конушунда мына азыркы айтып өткөн Южный магистраль деген жолдун немесинде алдына түшкелчү дренаж канализация
канализациялар да салынат. Анда сырткары Бакаятанын канализациясын кароо азыр ишке планыбызда турат. Мурасоодо конушундагы ошо грунтовый воду деп сууларды кетирүү боюнча дренаж салуу каралган. Бушулардын баардыгы биз ойлойбуз, кичине болсо дагы биз жаңы конуштардын маселесин чечүүгө болгон кадамыбыз болот деп. Быйыл өзү чоң пландар коюлду. Жаңы мэрибиздин тапшырмасы менен азыр ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Ушул суу, канализация, свет деген маселелер деле каралганбы быйылкы жылы? Быйылкы жылы мына былтыр башталган жумуштардан 22 километр биз электро линияларын тарттырдык, 12 километр канализация курдурдук, 1 километрден ашык суу түтүгүн курдук. Бул жумуштар азыр дагы уланып атат. Азыр ушу Алчыбеш конушунда дагы канализациялар болот. Бул пландарыбыз бар бул боюнча. Быйылкы жылы көп жерлерде жумуш жүрөт деп пландаштырып атабыз. Алдыда дагы жаңы конуштар пайда болушу мүмкүнбү? Өзү негизи бул жаңы конуштардын пайда болушуна бул законго киргизилген өзгөртүүлөр дагы чоң таасирин тийгизди деп ойлойм. 12-жылы ушу кылмыш жаза кодексине жер басууну бул кылмыш катары каралып неме кылгандан кийин өзгөртүү киргизилгенден бери Бишкек шаарында жер басуу алуу, жаңы конуштардын пайда болушу катталган жок да. Андан сырткары бул өзүңүздөр билсеңиздер керек, бул 2009-жылы жеке турак жай куруу боюнча жер жоктугуна байланыштуу Бишкек шаарында жер бөлүп берүүгө мораторий коюлган. Ошондон бери жаңы конуш пайда болгон жок. Азыр мурдагы эле калыбында турат. Ушу шаар бийик, мындай шаар бийик болуп өйдөгө чоңойбой, жанына кеңейип, Бишкек бир чоң кыштак болуп калды деген сындар айтылып келет. Анан ушул стереотипти жоюу үчүн кандай иш-аракеттерди жасайсыздар? Эми анын стереотипти жоюу үчүн бүгүнкү күндө бизде шаарда башкы архитектуранын астында градостроительный совет деген бир чоң комиссиябыз бар. Мындан тышкары Бишкек шаарында департамент градостроительства архитектура деген бар. Ошол эки мекеме бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей шаардын кен планы 25-жылга чейин бекитилген да. Жаңы разработкасы уже бир 2-3 жылда башталыш керек да, бүтүкөнгө чейинкиси. Ошого байланыштуу ушул эки мекемеге тийиштүү тапшырма берилген. Азыркы күндө ошолордун жана документациясын иретке келтирүү маселеси каралып, анын алкагында бир нече финансы булактары бөлүнүп берилип атат. Бул ошо ПДП, ПЗЗ жана башка документтерди кабыл алып ишке ашыруу боюнча. Ошол биздин кабыл алуучу документтерибизде көбүнчө баягы басымды ошо көп кабаттуу үйлөргө жана микрорайондорго бөлөлү деген оюбуз бар. Ушу эми жер тилкеси боюнча сурасам, мисалы башында Ак Өргө, Арча Бешик конуштарында 8 сотуктан жер берилчи. Кийин суроо талап көтөрүлүп, анан мындай 5 сотукка түшүп кетти. Негизи стандарт боюнча канча норма жер тилкеси? Мындай деп жооп бериш керек да. Шаардын 339 беренесине ылайык бизде жерде баягы шаарда 3 жылдан кем эмес жашаган жарандар алат деп турат. Бул өкмөттүн токтомуна да ылайык. Ошол шаардан жанагы жер жеке турак үйлөргө мыйзамдаштырып берүү жобосунда бериле турган жердин баягы стандарты бул 6, 8 анан 4 сотка деп жазылып турат. Эң максималдуусу бул 8 соткага чейин деп. Мунун баары деген архитектура тараптан бизге кандай генералдык планга же болсо кандай бир схема чийилип берсе, биз ошону гана аткаруу багытында тийиштүү чечимдерди чыгарчубуз. Эгер архитектуралар бир кандайдыр бир конушта 8 соткага ылайыкташса 8 соткага деп бере берет. Максималдуу берүү аянты 8. Эгер 4, 5 же бир 6 кыла турган болсо, биз баягы берилген грант документациянын негизинде тийиштүү жергиликтүү бийликтен чечимдер чыгат. Түшүнүктүү. Ошо конуштардын маселесин чечүүдө эл аралык уюмдар менен, чет өлкөлүк ошо кайрымдуулук фонддор менен иштешүү кандай жолго коюлган?
Жана жогоруда биздин жетекчибиз айтып кетпедиби, бул маселе мисалы жана аталып кеткен Бакай ата конушундагы ФАП фельдшердик пунктубуз бул Катар фондусунун каржылоосу менен курулуп атат. Ал жерде софинансирование деп коебуз. Биздин местүү жергиликтүү бюджеттин дагы үлүшү бар. Андан сырткары азыркы күндө уже пайдубалы туруп калды. Ак Өргө конушунда ошол шаардын батыш тарабына камсыз кыла турган скорый помощь, тез жардам пункты курулуп атат. Бул дагы ошо Катар фондусунун каржылоосу менен ишке ашып атат. Андан сырткары биз азыр дагы араб фонддору менен Астана Бил, Сафа жана башка фонддор менен азыр иш жүргүзүп атабыз. Дагы алдыда пландарыбыз бар. Түшүнүктүү. Бизде угарман бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, темага байланыштуу сурооңузду берсеңиз. Менин атым Максат. Угуп жатабыз сизди. Мен негизи жакшы идеялар жүрүп атат. Негизи жакшы чоңойгус кылып, бирок мен шаар боюнча азамат кем эле. Бул жердин начальниги болчу да, бул менин оюмча. Угуп атат сизде. Ошол бере турган суроом бар да, мен айтып атпайбы, бул шаар мындай болчу дегендей болчу, бирок бул азаматтык негизи мен муну жамандагым келбейт, ошондой айтайын деген суроом боюнча, мисалы, например, эми боюнча шаар өнүктүрүү боюнча да, мисалы, шаар өнүктүрүү боюнча менде проекттер бар. Например, чет менде инвестиция даяр да. Чет элден менде инвестиция даяр. Бирок шаарда мисалы проект жазсам, проект жазып, андагы архитекторго беришим керек. Мисалы, например, шаардан мисалы муниципалдык жерди алыш үчүн архитекторго жазышым керек. Арыз жазышым керек. Сүйөткө тартып, антам эксплуатационный алып келишим керек. Анан арыз жазышым керек. Арыздан негизинде алар отказ алыр деген занят деп, занят жери деген алар деген мисалы павильондорго берип койгон булар. Алардан мисалы алып койгон. Анан павильондорго башка жакка берип койгон, бирок ал жерде инвестиция кылайын деп, ошо парк кылайын деп, мисалы, например, инвестиция бар, инвестиция даяр, ошо парк кылайлы, мисалы, мындай эмелерди куралы десеңер деселе, буларда занят жер. Архитекторго жазсам, ал жер занят деп сага эме келет да, ответ келет, жооп келет. Ал жер занят деп. Текшерегиздегиле ал жерде павильон турат да. Сизди түшүндүк, сурооңузду берсеңиз. Мен түшүнгөнүм боюнча бул жигитибиздин айтуусунда өзү архитектор жана инвесторубуз бар деп атат. Бизди кубандырат мындайлар. Мэриянын эшиги дайым ачык. Бүгүнкү күндө мен биз жанагы айтып кетпедикпи? Көп жердеги куруучу кээ бир имараттарыбыз бул баягы инвестициянын негизинде болуп атат. Эгер кааласа мен эртең кабыл алууга даярмын. Эртең 10-до келсин, саат 10-го. Же ГЧП багытында болобу, же в рамках инвестиций биз сөзсүз түрдө карап көрөбүз. Себеп дегенде биз деле кызыктарбыз ушу шаарыбызга көбүрөөк жанагы СКБ имараттары куруусуна же кандайдыр бир совместный проекттерди ишке ашырууга. Түшүнүктүү. Теманы улантсак, ушу жер тилкесинин кызыл китеби жок болгон маселелер аябай көп. Бул боюнча иштер кандай жүрүп жатат? Бул маселени кантип чечсе болот? Саламатсыздарбы, угармандар. Бул маселе боюнча баарыбыздар жакшы билгендей Бишкек шаарынын мэриясынын тарабынан тапшырма берилип, декабрь январь айында 4 акимчилик менен биргеликте инвентаризация жүргүзүлгөн. Бүгүнкү жанагы мыйзамсыз салынып калган үйлөр боюнча бүгүнкү күнү 7000ден ашык үй аныкталган. Анын ичинен 1899 чейинки салынган үйлөр, андан 5500 бул 99 жылдан кийинки салынган үйлөр. Бул боюнча 99 жылга чейин салынып калган үйлөргө аз бүгүнкү иштеп жаткан жобого ылайык тапшырманын негизинде 4 акимчилик архитектурага сунушун берген. Бүгүнкү күнү архитектура тараптан градостроительный документация далгел боюнча иш-чараны жүргүзүп жатат. Ал тууралуу жер ресурстар башкармагында комиссиялар жүрүп жатат. Бери боюнча 99 жылдан кийинки салынып калган үйлөр боюнча тапшырманын негизинде ылайык бул рабочий топ түзүлгөн. Ал иш-чара жүрүп жатат бүгүнкү күнү. Мен толуктап коеюнчу, бүгүнкү күндө элдерибизге түшүнүктүү болуш үчүн шаардык кеңеш бекитип берген бизде бир гана мыйзам бар.
бул ошо өзү салып алган үйлөрдү мыйзамдаштыруу тартиби. Эгер үйүң 99-жылга чейин болсо, баягы закон о вступлении в частной собственности деген 2000-жылы кабыл алынганда, ошого чейинки салынган үйлөр болсо, тийиштүү далилдөөчү справкалар же кагаздар болсо, шаардык комиссия аны карап жатат. Карап берүүгө даяр. Буга чейин бир 60-ка жакын чечим чыгарып элдерге берип атабыз, кызыл китебиңерди алып жашагыла деп. Андан тышкары бизде баягы 2005-тен бери 2018-ке чейин салынып кеткен үйлөр бар. Алардын саны жана мага чейинки управление землепользования строительствонун жетекчиси айткандай 5500-гө жакын. Биз мэрия тараптан быйыл баардыгын инвентаризацияга бүттүк, 2-ге бөлдүк. Жанагы кеңеш бекитип берген жобого ылайык карай алган мүмкүнчүлүгү барларды 1700 архитектурага бердик, карап чыккыла деп. Элдердики мүмкүн болсо мыйзамдаштырып берели деп. Андан тышкары берки кийинки салынып калган мыйзамга дал келбегендерди, аларга укуктук нормативдүү инструментибиз жок да, аларга дал келбегенди боюнча бизде 12-жылдан бери эле мэрия бир нече жолу проект закона о легализации дегенди инициировать этип чыгарганбыз, жогорку кеңешке чейин алып барганбыз, өтпөй алган. Азыр ошонун дагы юристтер менен алымча кошумчаларын тактап, толуктап туруп, кайра ошол маселени бир жандандырып дагы ишке ашыралы деген тилек менен юристтер менен иштеп жатабыз. Түшүнүктүү. Бизде угарман бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Мен Агордо конушунан тургунмун. Айна жакшы маселелерди көтөрүп атасыздар. Мен силерге мындай 2 суроом бар да. Биринчи ушул Басият көчөсүнөн башына атайын мурун ошо салынып атканда проект боюнча садик болуш керек экен. Детский площадка болуш керек экен, детский площадка. А ошо детский площадканын ордуна ошол жерде үй түшүп калыптыр. Ошол тууралуу маалыматыңыздар барбы? Экинчи сурооңуз? Анан экинчи суроом, ушул жерде көчөдө канализация боюнча эме болуп атат да. Көчөгө канализация түшүп атат. Анан ошол көчөгө мэрия боюнча 70% мэрия төлөйт экен да, 30% элдин эсебинен анан канализация курулуш керек экен. Ушул проект менен маалыматыңыздар барбы? Ушул проект ишке аштыбы? Чоң рахмат сурооңузга. Түшүнүктүү. Биринчи жанагы Насихат көчөсүндөгү азыркы күндө детская площадка турат, ошол жерге садик салынат деп биз проект мэриянын токтомун чыгарганбыз. Жерди бекиткенбиз. Ал боюнча биздин баягы эмебиз бар, өзүбүздүн көз карашыбызда жана ишке ашыруучу планыбыз. Салынат демек. Салынуу боюнча. Экинчиси жана айтылып жаткан канализация маселеси 70%. Канализациясын биз бул баягы совместная реализация дегендей бир долбоор окшойт. Биз тактап көрөлүк. Анан мүмкүн болсо азыркы эжекебизди айтып кетет элек. Бишкек шаарда коомдук капиталдык курулуш башкарманын жетекчисине кириңиздер. Ошол жерден сиздин могу проектиңиз боюнча дагы тактап, анан тийиштүү иш-чараларды алып баралы. Түшүнүктүү. Бизде угарман бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык, сизди угуп жатабыз. Менде мындай суроо бар конокторго. Бул Борбордун чогортосунда Кузнечная крепость деген бир массив бар, трущоба. Ошонун келечеги кандай болот? Анткени тегерегин баары жакшынакай үйлөр курулуп атат, ошол үйлөр эмне болот, ошол жер кандай болот? Ошонун келечегин айтып коесуздарбы? Стройка болобу, болбойбу? Эме Кузнечная крепостьтен бул биздин Правда Жибек жолу көчөгөлөрүбүздүн ылый жак бетиндеги жайгашкан баягы эски конуштардын бири экен да, статусу берилген эмес, ошо мыйзамдуу макамы. Ал жерде бизде бир нече жеке турак үйлөр бар,
бүгүнкү күндө баягы тийиштүү ушу үйүнө жерине болгон таандык документтерди ала албай жаткан. Бул боюнча бизде архитектурада бүгүнкү күндө иш жүрүп жатат. Ген план, генералдык план деп коебуз. Шаардын генералдык планынын негизинде иш алып барышыбыз керек да. Баягы шаардын ичиндеги чек, анан реализациясы боюнча муну ошол детально карап туруп анан жооп беришибиз керек экен да. Түшүнүктүү. Угармандардан келген суроолор бар экен. Бактыгүл Исмаева угарман: жаңы конуштарда жолдор оңдоого муктаж, туңгучтагы көп кабаттуу үйлөрдүн арасында кече жаанда адам баса албай калышты дейт. Кандай жооп бересиз? Бактыгүл эжекебизди мен тааныйт экенмин. Бизге дайыма келип турат. Жаңы конуштар ооба сөзсүз түрдө муктаж жолду оңдоого. Бизде жаңы конуштарды оңдоо боюнча баягы капиталдык жаңы куруу жолдору боюнча болсо бизде баягы азыр УКСУнун өкүлдөрү айтып берип кетет. Кайсы жолдор жасалат. Андан тышкары райондун администрация башчылары тарабынан баягы шагыл төгүү деп коебуз, гравийный отсыпка. Ошондой дагы быйыл болот. Азыр болгону гана баягы аба ырайына байланыштуу көп жумуштар баштала элек. Жаан чачын токтоп бир аз кургагандан кийин сөзсүз түрдө бизде бул иштер башталат. Туңгуч боюнча Бактыгүл эжекеден биз тактап кетет элек, кайсыл жер боюнча маселе болуп атса, биз анда управление землепольного строительства менен сизди байланыштырайын, сөзсүз ошону көрсөтсөңөр, биз конечно аякта карап чыгалык. Жаңы конуш боюнча Кытай грантынын эсебинен 11 жаңы конушта жолдор оңголот. Ошонун ичинде Арча Бешикте 12,2 километр жаңы реконструкция иштери жүрөт. Ак Өргөдө 5,7 чакырым жол, Ак Ордодо 3,1, Жеңиште 500 метр, Ак Босогодо 2 чакырым жол, Эне Сайда 2,7 чакырым жол, Ак Тилекте 600 метр, Учкунда 2,3 километр жол оңдолот. Ынтымакта 800 метр жол, Дордойдо 800 метр, Каражыгачта 800 метр толук реконструкция иштери жүрөт. Ошонун жалпысынан 32,8 чакырым жол толук реконструкция иши жүрөт. Түшүнүктүү. Дагы эле ушул угармандан суроо, бизде угарман бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Саламатчылык. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Мени боюнча бирөөндөрдүн менен Тимура Фрунзедеги 210-до угуп жатабыз. Здания этаж үйдө элдер эстер жасап салып жашап алды эле да, ошонун тагдыры эмне болот? Кайрак айтып. Тимура Фрунзе 210 здания бар эле да, ошол жерде элдер жасап жашап алышкан. 20 жылдан бери жашашат. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Мен түшүнүгүм боюнча бул жана Тимура Фрунзе, анан Гагаринанын өйдө жак бетиндеги жана бир высоковольтный линия бар эле, ошонун өйдө жагында 5 этаж бир общежитие бар эле да. Менимче ошол жөнүндө кеп болуп жатат окшойт. Бул жок, убагында негизи мамлекеттик бир ишкананын жатаканасы болчу же ошонун бир корпусу болчу. Ошондой иштеп жаткан жарандар колдонуп жүргөнүн билем, бир кызыл кирпичтен салынган 5 этаж болчу. Бул боюнча биз такташыбыз керек экен дагы. Түшүнүктүү. Жолдорду салууда сөзсүз мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын толук шарттарын түзүүнү унутпаңыздар. Анткени коляскада отурган же көзү азиздер бардык жеринде жеткиликсиз, коопсуз шаарда жашап жатышат. Угарман жазыптыр. Эми транспорт жактары боюнча эмне иш чара бар? Анткени шаардан сырткары айылдардан жолдору каттамдары начар. Карапайым эл кыйналып кетишти. Маршруткалар кечки 7-8ге чейин каттабайт. 8ден кийин каттабайт. Транспорт багытында Бишкек шаар мэриясында азыркы күндө кызуу иш чаралар жүрүп жатат. Бул инвестициянын негизинде автобустарды алып келели деп атабыз. Бир, экинчиси ошол боло турган автобустар же газ менен баягы жүрө турган автобустарга көбүнчө акцент буруп атабыз. Себеп дегенде кышында эле көрдүк го, аба ырайынын бузулганына байланыштуу көп ошо түтүндүн баары машиналерден чыгып атат деп атпайсызбы? Ошондуктан бизде көчүп эле буквально
Кореянын өкүлдөрү боюнча ушул маселе боюнча сүйлөштүк эле. Азыркы күндө бир нече автобус келүү буюрса пландаштырылып жатат. Алардын бирден талаптарынын бири бул ошо келе турган газдагы автобустар болсо, ошо газозаправочный пункттарды бизге карап бергиле деп атат. Бүгүнкү күндө биз 2 заправка даярдадык для именно автобусный заправки. Бирөөсү баягы автобазанын ичинде, бул Алматинка көчөсүндө, бирөөсү болсо Кустанайскийде, шаардын 1-май районунда, ошол жерде бирөө бар. Азыр Ленинский менен Первомайскийден тактап бүтөбүз. Ошонун негизинде азыр инвестицияны тартуу багытында бир топ автобустар Кудай буйрса быйыл келет. Селекция аймагы Бишкек шаарынын карамагына качан кирет? Бишкек шаарынын 25-жылдык генералдык план перспективного развития деген бар. Шаардын өнүгүүсүндө 25-жылга чейинки бекитилген генералдык пландын ичинде бар. Ошонун алкагында бүгүнкү күндө межведомственный комиссия бар. Сокулук Аламедин Бишкек боюнча баягы анклавный территория деп коебуз, анклав жерлерди алып берүү боюнча иш жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Руслан Асанбек уулу угармандан суроо келиптир. Жол салууда чектен чыккан үйлөрдүн тагдыры кандай болот? Мисалы Ажыбек Баатыр көчөсүнүн 14 жана 15/1 үйлөрүнүн дубалы жолдун так түбүнө чейин салынып, жөө жүргүнчүлөр жолдун ортосунан басышат. Азыр көчөнүн ремонт иштери башталганы менен аталган үйлөрдүн дубалы ордунда турган бойдон калды. Абдан жакшы суроо. Биз Кытай грантынын 1-фазасын аткарууда бир топ мындай моменттерге кезигишкенбиз. Көп жерди снос кылганбыз. 1000ден ашык бир забор, ошондой хозпостройкалар болуп алынган. Быйылкы жылы дагы аябай эң мындай актуалдуу сөздөрдүн бири болуп турат. Кээ бир көчөлөрдү баштайлы десек, именно ошо биздин көчөнү салбай эле койгула деген жаранда жашоочуларыбыз көп. Биз анын баарын анализ кылып чыктык. Шаардын бир көчөсүн тактаганбыз. Ошол жерде бир 200 үй бүлө болсо, бир километрге жакын жерде эки тарабында 100дөн киши жашаса, бир 200дүн 160 үйү чыгып кетти бир көчө жака. Бери дегенде эле жарым метр, нар жагы 6 метрге чейин көчө жака. Эми бүгүнкү күндө эки тараптан 6 метрден чыкса 12 метр жерди жаап турушат. Болгону бир эле жол машина өтөт да, бир эле машина. Скорый же пожарка өтө албайт, бир машина капталына токтосо. Ошондой жолдорду биз мындай нары өйдө кете турганга бир, ылдый түшө турганга бир кылып, тротуар, ирригациясы менен салып берели десек, элдер каршы. Биз ошондой эле түшүндүрүп атабыз. Бул деген болгону гана реализация генерального плана, генералдын планда дагы ошо жолдор турат, өздөрүнүн чектери турат. Красная линия деген бар. Кызыл китептери деген жеке менчик бар. Биз бир дагы үйгө 1 сантиметрге да жеке менчикке кирбейбиз. Жол салуу багытында. Эгер муниципалитетке чыгып кетсе, азыр УЗСнын жетекчиси аскердик маалымат берет, алар боюнча тийиштүү булардын иш чарасы бар. Айтылып кеткен суроо боюнча Ажыбек Баатыр боюнча туура салуу иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күнү 3 дубал тийип жатат. Проектке ал тууралуу иш чара жүрүп жатат. Тилекке каршы жана айтып кеткендей, көп дубалдын баары өз чегинен чыгып, муниципалдык жерге урулуп калган. Ошону биз алуу иштерин жүргүзүп жатабыз. Жана ошо ээлерине кайрылып кетет элек, учурдан кабыл болуп, ушул жол салынып атканда мүмкүн болсо өзү ыктыяр менен эле дубалдарды бошотуп, шаардын жол салуусуна, тротуар курушуна тоскоолдук көргөзбөй бошотуп берип койсоңуздар суранып кетет элек. Түшүнүктүү. Ушул мыйзамсыз курулуштар боюнча да кеп кылсак, себеби бул боюнча да Борбор калаада маселелер жок эмес. Мыйзамсыз тиешелүү уруксат кагазы жок курулган объектилер шаарда көппү, аларга кандай чаралар көрүлөт? Азамат мырза. Кандай дейсиз? Мыйзамсыз курулуштар боюнча да кеп кылсак, мыйзамсыз тиешелүү уруксат кагазы жок объектилер шаарда көппү, аларга кандай чаралар көрүлөт? Бүгүнкү күндө бизде Бишкек шаарынын мэриясынын жер пайдалануу курулуш башкармалыгы деген бар. Ушул мекеме именно муниципалдык жерге чыгып кеткен баардык түрдөгү объект болобу, курулуштар болобу, ушулар менен түздөн түз жана бирден бир эң алгачкы жумушу деп эсептелет. Ушул менен жүрүп келатышат. Булар боюнча мыйзамсыз курулуштар бизде чынында жок эмес, көп.
азыр көрүп атасыздар, көп элдердин баары ошо жанагы убагында туура эмес берилип кеткен жерлер боюнча футбольный поле, площадка болобу же парктын чекеси берилип кеткен жерлер боюнча көп нааразычылык менен бизге чыгып атышат. Биз бүгүнкү күндө ошонун баарын иретке келтириш үчүн кээ бир жерлер боюнча сотко кайрылып жатабыз. Баягы укуктуу кагаздарын карап, кээ бирлери боюнча эгер жергиликтүү бийликтин өзүнүн деңгээлине чече ала турган болсок, биз комиссияга киргизип аларды баягы кандайдыр бир кагаздарын жокко чыгарып же токтотуп жатабыз. Кээ бирлери боюнча дагы башка бир компромисстүү варианттардын баарын иштеп чыгып атабыз. Но мыйзамсыз курулуштар бүгүнкү күндө бар. Шаарда бүгүн УЗС тарабынан күнүгө иш-чара жүрүп турат. Баягы соц тармактан деле көрүп атсаңыздар керек. Ушул УЗСтин управление землепольного строительства мекемебиз сносты почти күнүгө кылып атышат. Жанагы кичинекей рекламалар, тротуарга коюлган рекламадан баштап көп кабаттууларга чейин. Кээ бир капиталдык көп кабаттуу курулуштар боюнча чынында баягы өзү мындай сразу болуп кетпейт экен. Себеп дегенде баягы сот аркылуу чечүү маселелери бар. Өзүбүздүн баягы функционалдык укугубузга чейинкилердин баардыгын биз алып жатабыз. Бүгүнкү күндө жылдын башынан баштап 4 айдын ичинде бир 1000ден ашык мыйзамсыз объект алынды. Алынган объекттин баары Бишкек шаарынын мэриясына штраф база дегенибиз бар. Ошол жака барып тапшырылат тийиштүү акты менен. Анан ошо кайсы бир бузган адам болсо арызын жазып, ошонун кеткен чыгымдарын төлөп берип, анан өзүнүн оокатын алып кеткенге бүгүнкү күндө укуктуу. Ушу жолдун жээгинде же адамдар жөө жүргөн тротуарларга дагы үй, турак үй куруп, башка объектлерди куруп, мындай коркунуч же тоскоолдук жаратат да. Ушундай учурларда белгилүү бир нормалар барбы? Анан мындай себеби коопсуздук маселеси да аябай маанилүү. Сурооңузга рахмат. Туура бүгүнкү күнү өз учурунда курулуп калган объектлер бар. Ошону биз азыр ошонун немесин карап, туура курулуу жагын карап, эгерде бир кандай мыйзам бузуулар бар болсо, ошону кайра иретте иштерин жүргүзүп жатабыз. Жана тротуарларга чыгып калган, курулуп калган объектлерди, коопсуздук жаратчу объектлердин баарын иш-чара жүргүзүлүп, Бишкек шаарынын буйругунун негизинде биз инвентаризация жүргүзүп чыктык. Бүгүнкү күнү 17.000ден ашык объект карап чыктык. Анын ичинен 4247 объекттен ар кандай бир бузуулар аныкталды. Ошол боюнча иш-чаралар жүргүзүп жатабыз. Акыркы ушу эфирди жыйынтыктасак, акыркы суроо менен өткөн жумада 1 ай болуп калды го, Бектенов көчөсү аябай талаш тартышка түшүп, чоң жагдай жаралып, элдер жергиликтүү тургандар нааразы болгон. Эми ушул жагдай кандай болуп калды, кандай чаралар көрүлдү? Жанатан мен ушуну чынында күтүп отурдум эле. Ооба, биз жанагага чейин айтып кеткен мисал дагы ушул көчө болуп атат да. Азыр Бектенов көчөсү боюнча эми кененирээк айтып кеткен эле. Бул көчө архитектуранын берген жанагы архитектурно планировочный условия деп коебуз. Ошонун негизинде проекти макулдашылып, экспертизадан өткөн көчө. Бүгүнкү күндө бул көчө Акынбаевадан баштап Медеровго чейин чыгыш керек экен, проекти боюнча 17-жылкы макулдашылган. Бирок жарандары бир нече жолу нааразы акциясына чыгышты. Биз бул жака жол салдырбайбыз, бул жол бизге кереги жок деп. Жерине биз бир нече жол чыгып барып келдик комиссионно. Акырында элдерди да кошуп, рабочий группа Октябрь районунун акимчилигинин алдында рабочий группа түздүк. Специалисттер менен бирге жашоочулардын активисттер кошулсун, анан чогуу талдайлы деп. Анализ кылып тактап чыктык. Бүгүнкү күндө ошол жана именно айтып аткан мурунку мисалым ушул болчу да. 200га жакын үй бар. Ошонун бир 160 же бир 140га жакыны чыгып кеткен. Бизде мисалы УЗСте дагы азыр точный цифралар бар, аны берет, УКС дагы берет. Маселе жанында болуп атат. Муниципалдык жака чыгып капиталдык курулуштарды куруп алышкан, хозпостройка же забор андай мындай. Эми ошол жака эки тараптуу жол, эки тротуар менен, эки ирригациясы менен баягы мындай бир современдүү стилге алып келели десек, жок, бизге жол салуунун кереги жок деп көп нааразы болгон жарандарыбыз арасында бар. Бул боюнча Октябрь районундагы рабочий группа азыр иштеп жатат. Кошумча маалатын азыр УКС менен дагы, анан тиги УЗСтин жетекчиси дагы толук айтып койсун. Бектенов көчөсү Акынбаев көчөсүнөн негизи Горкийге чейин толук реконструкция иши жүрүш керек. Чакырымы 1,8.
бул жөнөкөй эле ички эле жол, бул эч кандай бир магистраль эмес. Бул жолдо жөн эле тротуар жок эле, жөн эле асфальттанган экен да. Биз ушу жанагы архитектура берген шартта ушу жөнөкөй эле ушу жолго 2 жана тротуар салалык деген эле маселе койгонбуз. Эч бир мындай аны кеңейтип же бир 3 полоса же 5 полоса кылып салалык деген ниетибиз жок. Бул 2 эле полоса 7 метрлик эле жол салабыз деген эле планыбыз бар болчу да. Эми ушул көчөдө 85те үй жаңы забор эмелер чыгып кеткен, ошо боюнча азыр ошо иштер жүрүп жатат да азыр. Туура бул боюнча биз комиссионно чыгып балдар службалар менен тактаганбыз. Туура жана айтып кеткендей 102 объект тийип атат. Анын тилекке каршы ал объекттердин баары өз чегинен чыгып кеткен. Ошол себептен биз башкармалык тарабынан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элдер менен биргеликте иш чараны алып барып атабыз. Баарын тиешелүү кагаздарын көргөзүп, тилекке каршы бул жана дубалдары өз чегинен чыгып кетип, бирөө 1 метрге, жарым метрге, 1,5 метрге дегендей чыгып кеткенде бул жана тротуарга, урчу жакка тийип алып атат. Рахмат, биздин убактыбыз соңуна чыкты. Ушуну менен эфирди жыйынтыктасак, бүгүн келип кызыктуу маек куруп маалымат бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар жана көрүүчүлөр, бүгүн биз Бишкектеги жол курулуштар, поликлиника, бала бакча жана мектептерди курулуш иштери боюнча кеп курдук. Студиябызда конокто Бишкек шаарынын архитектура жана курулуш тармагы боюнча вице-мэри Азамат Сагындык уулу болду жана анын жалпы курулуш тармагы боюнча командасы. Бүгүнкү берүүнү мен Айдина Маматисаева алып бардым. Бүгүнкү берүүнү кайталап биздин Facebook баракчабызда көрө аласыздар. Кийинки берүүбүзгө чейин сак саламатта туруңуздар, күнүңүз көңүлдүү улансын. Марал FM радиосу.